Быйыл 15 февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганына 32 жыл толду. 1979-89 жылдар аралыгында Ооганстанда советтик армиянын 620 000 аскер кызматчысы, алардын ичинде 7 000ден ашуун кыргызстандык өз милдетин өтөшкөн. Салтка айлангандай 15 февраль күнү Ооган жергесинде интернационалдык милдетин аткарып жатып каза тапкан жоокерлер эскерилип, гүл чамбарлар коюлду. Ооган согушу 9 жыл 1 ай жана 19 күнгө созулган. Мындай оор учурду башынан өткөргөн айрым ардагерлер согуш талаасын эстеп көзүнө жаш алгандары болду. Тарыхка кайрыла турган болсок, 1978 жылы Ооганстанды башкарган Даут ханга каршы элдик демократиялык деп аталган партия кутум уюштуруп, мамлекеттик төңкөрүш жасайт. Мунун натыйжасында Ооганстанда жарандык согуш башталган. Оппозициячыл күчтөргө АКШ жана анын өнөктөштөрү Кытай, Пакистан, Батыш өлкөлөрү колдоо көрсөткөн. Ошол учурда Ооганстандын расмий бийлиги Советтер Союзунан жардам сураган. Дагы бир себеп Ооганстанда Батыш державаларынын күчтөнүшү СССРди кооптондурган. Натыйжада 1979 жылы 25 декабрда СССРдин 40 армиясынын айрым бөлүктөрү Ооганстанга кирет. Мына ушул учурдан тартып 9 жылдан ашуун убакыт Советтер Союзунун аскерлери Ооган согушунда кан кечкен. Бирок Ооганстанда жарандык согуш токтобой, диний секталардын ичара кагылышуусу, баңгизаттын жүгүртүлүшү, сырткы күчтөрдүн таасири улана берген. Аскерлери кошуна өлкөдө жарандык согушка аралашып, майнапсыз аракеттер болуп жатканына көзү жеткенден кийин Кремль Ооганстандан өз аскерлерин чыгарууну чечип, 1989 жылы 15 февралда эң акыркы аскерлерин алып кеткен. Бирок Ооган козголоңчуларынын туткунунда 400дөй аскер калган. Советтер Союзунун бул аракети Ооганстанда тынчтыкты орното албаса да, СССРдин чек арасына жакындап келе жаткан коркунучтун мизин майтара алган. Бул албетте жаш муундун биле жүрүүсү үчүн тарых. Ал эми ошол согушка катышкан аскерлердин патриоттук сезими, кан талаада өткөргөн күндөрү, Ооганстанда болгон окуялары өзүнчө чоң мааниге ээ. Шага марш. Раз, два, түз бас, түз. Мунаны карасаң. Ошондо. Комузбу? Ооган согушунун ардагери Омаралиев Маматазим ата небересин жетелеп Ооганстанда каза болгон курбуларын эскергени бара жатат. Ташка жазылган Абдымомун Жусупалиев анын бир ротада бирге кызмат өтөгөн жакын эле. Менин Кара суунун Жийде совхозунан болот эле ушу бала. Дембил болорбуз да. Мына дембил болобуз деп айтканда окуп чыкканда ушу бала. Экөөбүз бир экипажда служба алганбыз. Жамики ушу Афганстанда шейит кеткен досторума, ошолордун катарында ушу Жусупалиев Абдымомдун уктарын багыштадык. Алла рахматын алсын. Ва фил ахират касынтахна забан рахматкар амин. Жылайчылар барбы дегенде ошо бир шаг алдыга дегенде эки шаг алдыга деди. Ошондо эки шаг алдыга чыкканбыз. Мен ошо жылайчылардын катарына кошулуп баргам, анан мындай даярдык менен алка учебкада болуп башка балдар да барышкан. Биз пополнениеге барганбыз. Ал убакта жаштык болгон, ал убакта өлүм деген нерсени биз оюма да келген эмес. Мен ал убакта согушту ошол жерге баргандан кийин согуштун эмесин сезгенбиз. Кандын жыттаган анан согуштун эмесин. Ата бул жаштык маалда согуштун эмне экенин түшүнгөн эмеспиз ал убакта, чынын айтканда. Биз чек араны ошо сыртынан коргогон Советтер Союзу. Ошон үчүн агер Афганстан келип Америка база орноткондо Советтер Союзуна өтө коркунуч келмек. Ошон үчүн дагы биз СССРдин, элгерки СССРдин чек арасын коргогонбуз. Жусупалиев Абдымомун деген жигит менен бир экипажда, бир взводдо кызмат кылганбыз. Взводубузда 9 бала бар эле. Ошол ноябрь айында ушу дембил болуп калар келерде жанымда каза болгон ушул жигит.
Мен ал убакытта ооруп госпиталга түшкөм. Ошол күнү операцияга кетишкен. Ошол операциядан келбей калды. Агер ошол операцияга мен да попал болсом, мен да келбей калмакмын, Кудай билет. Мен ал операцияга катышпаган. Ошол операцияга барарда мен ооруп калып госпиталга түшүп калып, мен калып калгам. Бирок менин экипажымдан эч ким калган эмес экен ошо операцияга барганда. Өлкө аймагынан барган жоокерлерден 254-ü каза болгон, 1,5 миңдейи ар түрдүү жараат алып келген. Мамат Азим ата ошол жараат алып келген жоокерлердин катарын толуктайт. Ал өмүр бою согуш талаасында жоготкон ден соолугунун запкысын көрүп келет. Мен ал согуштун азабын өмүр бою тарттым. Ошо армиядан сары болуп госпиталга түшкөм. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эле өмүрдүн ошо ден соолуктун азабын тартып келем. 40 күн, 20 күн Самаркандта ордуман турбай койкада жаттым. Ал убакта Сайыз экен. Бир медсестраны башыбызга байлап койгон. Бир мен үчүн бир медсестра дежурт этип карачу 20 күн. Ошондой мамлекеттин камкордугу өтө жакшы болгон ал убакта. Андан келип ушу келгенден кийин дагы жакшы боло албай көп жыл оорунун азабын тарттым. Боордон операция болдум. Мамат Азим ата менен бирге Кыргызстандан Ооган согушуна 7000дей аскер катышкан. Дээрлик 10 жылдык кан майдандагы баатырлардын эрдиги СССРге, анын ичинде Кыргызстан үчүн мааниси зор. Анткени Ооганстандагы башаламандык биринчи кезекте Кыргызстанга келиши ыктымал эле. Өлкөнүн тынчтыгы, балдардын күлкүсү үчүн жанын тобокелге салган Ооган согушунун ардагерлери эч качан унутулбайт. Кубанычбек Азимов, Данияр Исанов, 5 канал.